Социалдык фондко көбү кайрылат да, азыр баарыңыздарга белгилүү, түндүк тиркемеси аркылуу кайрылуулар көп болуп атат. Баягы пенсиялык күбөлүк чыкпай жатат, же болбосо пенсиянын суммасы көрүнбөй жатат деп ушул жерден айтып кетет элем. Ошо ар бир пенсияга чыккан адамга социалдык фонд органдары тарабынан пенсия чектелгенди тууралуу баягы пенсиялык күбөлүк берилет. Пенсиялык күбөлүк да берилет. Мындан сырткары түндүк мобилдик тиркемесинде санариптик форматта дагы пенсиялык күбөлүк жеткиликтүү болуп эсептелет да. Анан ошо пенсионерлер пенсиялык күбөлүгүн түндүктөн көрүнбөй жатат деген пенсионерлерге айта кетет элем. Ошо мобилдик тиркемеге кирип, жогорку оң баскычта жаңылануу деген баскычы бар. Ошол жаңылануу деген баскычты басуу менен өзүнүн маалыматын толук жаңы форматта ала алат. Аскердик кызматта иштеген пенсионерлерде социалдык фонд тарабынан пенсия чектелбейт жана түндүк мобилдик тиркемеде социалдык фонд органдары тарабынан алган гана пенсия алуучулардын эле базасы бар да. Анан ошо аскердик кызматтагы пенсионерлерге айтып кетет, санариптик пенсиялык күбөлүк боюнча камсыздоо боюнча маселени өзүңүздөрдүн ошо министрликтериңиздеги пенсиялык бөлүмдөрүңүздөргө кайрылсаңыздар болот.